Саламатсыздарбы туугандар, азыркы убакта седалищный нерв деген көбөйдү бизде. Биздин тамакка байланыштуу, жүрүш турушубуз, образ, эмоциянын баарына байланыштуу жылдан жылга көбөйүп атат. Ушунун эң проблемный, эң катуу оорugан, эң серьезный азыр операцияга назначение болуп аткандары бул L4, L5 медианно парамедианная грыжа деп коет. Бул задняя грыжа, жүзүн жакты кеткен. Ушул симптоматикасы мындай болот. Жан башы оорутат, стреляющий базалбай калат, аксап жүрүшөт, кастрылмен жүрүшөт. Канча клиникадан клиникага барып жүрүшөт, результат жок. УВТ, магнитотерапия, электрофорез, плазматерапия, блокада кылышып атат. Блокада кичине жардам берет, убактылуу, но все-таки ал жөн эле временный нервти өлтүрүп коет да. Ошон үчүн ошонун баарын кылганда деле результат албай атабыз деп жүрөт да адамдар. Бул симптом буттун тизеге чейин тартат, икроножный полный тартат, пятка чымырайт, общий чымырлайт, палампасу латеральный жагы полностью спазм болот. Ошо симптомдор сиздерде болуп атса, эч результатка жетпей атсаңыздар, канча аппараттардын немесинде, канча клиникаларда өтүп атсаңыздар, результат болбой атса, бизге кайрылыңыздар, келсеңиздер диагностика кылып, ушуну толук лечение кылып бергенге аракет кылабыз. Бул негизи диагнозу L4, L5 кызылып атат. Экинчиси надгрушевидный седалищный отверстие бар. Ошол жерден чыккандай кызылат, ошол чыгып туруп, мындайынан кетип туруп полностью напрягающий фасцияга чейин, полностью ошого чейин кызат. Ошонун симптоматикасы полный аксатып, азыркы убакта эң сложный диагноз седалищный нерв ушул болуп атат, элдер аякпай жүргөн.